Кайрадан эфирде жол жобо көрсөтүүсү сиздер менен Мээрим Малик, саламатсыздарбы? Картондон жасалган андай новост тийип көрдүңөр белеңер? Ашка калсаңар дагы жебесеңер керек. А бирок кээ бир адамдар ошондой нандарды жасап, өз нанына акча табышат. Кандай дейсиңерби? Анда биздин сюжеттен көргүлө. Нан алыңыздар. Мөмө жемиш торт. Булардын бардыгы күнүмдүк турмушта колдонулуучу азыктар эмес, тек гана театрда колдонулуучу буюмдар. Азыр мен сиздерге театрда колдонулуучу нандын жасалуу жол жобосун көрсөтүп берем. Ал үчүн бизге картон, калем, киз, базимисонный боек, кайчы, суу, желим, кездеме керектелет. Алгач каттуу картондон айланасын бирдей аралыкта кылып кесип алыш керек. Ушундай эле картондон дагы бирөөнү даярдап алабыз. Эки картондун ортосуна көлөмүн кармоочу картондорду даярдап алабыз. Андан соң аларды эки картондун ортосуна коюп чыгабыз. Түтүкү бети даяр болгондон кийин клейди кеңири сүйкөп алабыз. Мүмкүн болушунча катык кармаш үчүн кою сүйкөйбүз. Ушундай кылып нандын формасына даярдайбыз. Эми ортосуна нандын бүртүкчөлөрү пышкандай камырдын шишиген бүртүкчөлөрүн окшотуш үчүн биз кагаздарды кадимкидей эле ар кандай формада жасап клейлеп чыгабыз. Эмки кезек нандын бети кадимки камырга окшотуш үчүн кездеме менен жаап чыгабыз. Чекесин дагы аябай суулап щетканы андан кийин клей менен кошуп иштеп чыгабыз. Даярдап алдык. Эң үстүнө колдонуучу кездеме ушул. Ушуну тегиз эң ортоңку бөлүмүнүн эки жагына жеткидей кылып үстүнө жабабыз. Биз нандын тышкы бетин иштеп чыгабыз. Монтип бул нандын камырдын тышкы бетине окшойт. Монтип чыксак андан сайын камырдын нандын тышкы бетинде канчалаган тырыштар болот, ушулардын баардыгы окшош үчүн монтип суланган материал гана бизге оюзда нерсени чыгарып бере алат. Керектүү боекторду тандайбыз. Боек тандоодо да өзүнчө түйшүк жаратат экен. Айжан бир түстү чыгарыш үчүн 15 мүнөт убакыт кетирди. Күйбөгөн жерлери ачы түстө болот. Кадимки эле навайнан сары түстө боеп чыгабыз. Бутафория бул бир нерсенин жасалмасы. Кадимки буюмдан сырткы кебетеси менен жасалган материалдар менен айырмаланат. Алар бышык болуп, көпкө сакталышат. Театрдагы реквизиттин кээ бир нерселери бутафория түрүндө колдонулат. Мындай кесиптин ээлерин бутафор деп атайт. Кадимкидей пышкан камыр, нандын аркасы. Күйгөн ысыкка ушунчалык эме болгон свет, күйгөн болгон кызыл түстөр ток кылып берет. Кызыл түстөн кошуп, нандын чекесин окшотуп алабыз. Чекеси күйгөн жерлери болот. Касы даяр болду. Эми нандын алдына өтөбүз. Ушул эле күйгөн күйүк жерлерин. Адатта бир буюмду жасоого 1 саат убакыт кетсе, Айжан бул нанды толук 40 минутада жасап бүттү. Мына театрга керектүү наныбыз даяр болду. Албетте мындайды көрүп биздин колубуздан келбейт деп ойлойсуз. А бирок сизде бар өнөр башка адамдарда жок болушу мүмкүн. Мисалга мен конокко же кечеге барарда жаңы көйнөк сатып алам деп деле убар болбойм. Үйдөгү кадимки эле апамдын сандыгынан жоолуктарды алып, андан өзүмө жарашыктуу кылып блузка жасап алам. Мындай кылып. Жоолуктун так ортосунан түйүп алабыз дагы, аңтар алабыз. Мынакей блузкабыз дагы даяр болуп калды. Эми буну кийерсе болот.
Эки буручун байлайбыз. Анан алды жагын. Бул блузканы кийип, кечеңиздин көркүнө коркурсоңуз болот. Эң алгачкы видеокамералар 1888-жылы пайда болуп, мындай көрүнүштө болгон. Ушундай көрүнүштө болуп, бир гана үнсүз кыймыл-аракетти жаздырып алган жетишкен. Ал эми үнү угулуш үчүн кошумча шайман колдонуп келишкен. Кийинчерээк бир эле шайманга үнүн да сүрөтүн да жазып тартып алуучу Sony DVC-2400 маркасындагы аппарат пайда болгон. Азыркы күнү деги эле камеранын түрү көп. Ал тургай ар бир үйдө бар десек дагы болот. Видеокамераны колдонгондор кээ бирөөлөр кесип кылса, дагы башкалары хобби да кылып жүрүшөт. А бирок Арген операторлукту бир гана хобби кылып тим болбостон, өз бизнесине дагы айландырды. Үйлөнүү той кээ бирөөлөргө майрам болсо, кээ бирөөлөр үчүн иш күн. ЗАГСтарда саат 11-ден баштап түнкү саат 11-ге чейин съемка кылабыз. Ошол 12 саат бою иш болот бизге. 18 жаштагы ишкер 3 жылдан бери той тартат. Тартып бүткөндөн иш бүтпөйт, себеби бул тойду үйгө барып, загон кылып, анан компьютерда монтаж кылып, анан ошону тойдун ээлерине беребиз. Ишкердүүлүк жолун Арген 15 жашында ата-энесинен 18 000 сом карызга алып баштаган. Ал акчага досу экөө VHS Panasonic, азыркы камералардан 2 эсе чоң болгон видеокамераны алышкан. Ал кезде аябай жакшы эле камераны зорго көтөрөт элек, колу зооруп, катачылыктарыбыз болгон. Биз биринчи эле той тартып баштаганда профессионалдуу тарта албайт элек, себеби эч ким үйрөткөн эмес, биринчи баштаган азыр ошол өзүбүздүн ушул айылдагы эле балдардын тойлорун тартканбыз. Анан азырга чейин айта берет, сен менин тоюмду өлтүргөнсүң, бузгансың депчи. Ошол бизге сабак болгон биринчиден. Азыр болсо Аргенде кардарлардан тыным жок. ЗАГСта ЗАГСтарды 6000ден тартабыз да, 6000. Жок, 5000ге болбойт. 5500ге тартып берели болот. Эртең жолугушуп сүйлөшөбүз. 1 жыл мурун жаш ишкер студия ачыкта иштеп көргөн. Бирок аны кайрадан жабып, эми жеке ишкер катары патент алуу жолу аркылуу иш алып барат. Ошол минималдуу эсептегенде бир айда биз 10-15 жолу тойго чыгабыз, анан ошо 4 ай сезон болуп эсептелет. Анан биздин быйылкы жылдагы кирешебиз, общий кирешебиз, ошо прибыл тапкан акчабыз эсептеп көрсөк 400 000 болду. Анан 50 000 расходко чыгарсак 150 000 таза киреше алдык. Анан аны биз бир акем менен иш кылабыз, ошол монтажер Канебек деген акем. Аны экөөбүз акчаны ортодо тең бөлөбүз. Арген компьютерин бизнес долбоор жазып жеңип алган. Ошол долбоордун негизинде алга Бишкектеги ишкерлер клубунан кеңеш берүүчү устат бөлүнгөн. Ал устаттын дагы ушундай күндөлүгү бар, биздин да күндөлүгүбүз бар. Ушул жерде эмне иш кылгандарыбызды толугу бул жерге жазабыз. Эмне проблемалар бар, кандай идеялар бар, ошолордун баарын жазып. Видео тартып монтаждоону Арген өз алдынча үйрөнгөн. Билген нерсесин бирөөгө үйрөткөндөн баш тартпайт. Азыр бир иним менен ошо бир досум үйрөнүп атат, эми толук үйрөнө элек. Анан бир досум өзү баардыгын үйрөнүп, жаңы конкурент болду өзүмө. Ал уже компьютер, камера алып өзү үйүндө мага окшоп ал дагы тойлорду тартып иш кылат. Арген үй бүлөсүндө эң улуусу. Апасы Россияда болгон үчүн ини карындаштарын өзү карайт. Үлгүрөбүз. Мен өзүмдүн жеке жашоомо деле, бул ишке деле, окууга деле баарына үлгүрөм. Бул убакытты жакшы пайдалансаң баардык нерсеге үлгүрөсүң. Арген Калыбек уулу май айында жогорку окуу жайга тапшырып, журналист болууга даярданып жүрөт. Ишкердүүлүктү таштабай, окуусу менен бирге алып кетмекчи.
Көчмөн элдер илгертен эле сандыкты колдонуп жасап келишкен. Азыркы учурда ошол эле сандыктарга жаңы көрк берүү менен бирге заманбап эмерек айландырышты. Кантип десеңиз, биздин сюжетке кунт коюңуз. Бул станок 20 мүнөттүн ичинде тактайдын бетин улуттук оймо чиймелер менен кооздоп чыгат. Өзүнүн специальный программасы бар. Ошо программасына кирип заводской платалары бар. Компьютерге коебуз. Ошол менен настройка кылып программасы коебуз, иштейт. Станок компьютер аркылуу башкарылат. Аны оштук ишкер Таалай Кенжебаев атайын сандык жасоо үчүн Кытайдан алып келтирген. Азыр эми сандыктын эмесин алып атабыз, сандыктын. Лицевой сторонасын, лицо бет жагын. Ана азыр почти бүтүрөт мына эмеси, бүттү мына. Ана өзү автоматикалык өзү өчөт, өзү чызат, өзү баары кылат да. Түшүрүлгөн оймолордун баарын профессионалдуу сүрөтчү дизайнерлер тартып, станоктун иштөө программасына киргизишет. Дизайнерлер тартып келген оймолорду Таалай эке өзү тандап алат. Негизги бир 3 адам иштейт, 3 адам, 4 адам иштейт. Анан иш болгондо иштешет, анан иш болгондо пока иштебей турушат. Эми чакырабыз, келишет, иштейт. Жасалган сандыктардын баасы 4,5 миңден 4800 сомго чейин барат. Мына материал аябай кымбат да. Бул материалдын бир листи 1,5 миң сом турат. Анан бул баягы эми коюп менет кетет, буга свет, ток кетет. Анан краска кетет, буга лак кетет. Анан бул краскалардагы полный российский краска. Россиянын краскасы, бул Кытайдын краскасы иштетпейбиз, только таза краска иштетебиз. Сапаты аябай жакшы болот. Пока бизде мындай эме чыгарган сандык чыгарган эмелер жок. 15 жылдан ашык соода тармагында иштеген ишкердин сандык жасоочу цехти ачканына 2 жылдай болуп калды. Буга чейинки ишканасы июнь когалаңында күйүп кеткен. 4 жагынан жашына карматсаң, мына түздөп тур. Азыр бүткөндөн кийин тургузуп Цехте азырынча 4 адам эмгектенет. 21 жаштагы уста Жахангер цехке эмерек жасоонун жаңы ыкмаларын үйрөнүү үчүн атайын келген. Мен бул жерде 1,5 жылдан бери иштейм. Биз күнүгө 8-10 минимальный сандык жасайбыз. Мына оймолор эми жаңы чыгып атат да булар. Бизге эми келди да, булар эми чыгарып баштадык. Оймолорду дагы башка түрлөрүн алып келип, ошо элге таркатабыз эми. Күйгөн дүкөндөрүнө кичи ишкана ачып иштеткен Таалай Кенжебаев кайрадан мурунку бизнесинде калыптандырганга жетишти. Аппаратура, элите деген магазин болчу. Вещевой жакта. Вещевойду көрдүңүз го, баягы пик. Тополоңдун пик ушер болду. 360 миң долларлык товарларыбыз күйүп кетти, магазинибиз күйүп кетти. Достор жардам берди. Досторубуз бар эми Бишкекте, Ошто. Ушулар келип, "Кедот таке, мына иштесем башта жардам берейин" деп акча беришти, иштеди. Эми азыр жакшы, Кудайга шүгүр, акчасын бердим, кутулдум. Таалай эки сандыктын жаңы түрүн ойлоп чыгарды. Азыр бул сандыктарды түштүк калабызда гана эмес, Бишкекке да алып кетишет. Бул нерсе только өзүнөн зависит да. Өзүң аракет кылсаң болот да. Анан адам жагынан ишенип балдар берип атат, акчаны анча-мынча берип, ошого доверие ишенген адам болсоң, бутка турулуп кетсе болот да. Азыр ишкер сандыктын түрлөрүн көбөйтүп, ишин кеңейтүүгө аракет жасап жатат. Эгерде сиз да өз өнөрүңүз менен тең бөлүшөм десеңиз, анда биздин төмөндөгү электрондук дарегибизге кат жазып билдирип кетсеңиз болот. Сиздерден дайыма жаңы өнөр, жаңы сунуш, сын пикирлерди күтүү менен өз көрсөтүүлөрүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.